Assalamu alaikum, урматтуу кесиптештер. Бир атадан сураган экен, кайсыл балаңызды жакшы көрөсүз деп. Ошондо ал айтыптыр, кайтып келген чекти сапарда балам жакшы көрөм, чоңойгон чакты кичүү балам жакшы көрөм, айыккан чакты ооруп аткан балам жакшы көрөм, бутуна турган чакты колу жука, жарды балам жакшы көрөм деп. Кыргызстандын ар бир айылы, ар бир булуң бурчу биздин мойнубузда өтүлүн алганбыз. Бардығына тегиз кам көрүшүбүз керек, кызмат кылышыбыз керек. Бирок бүгүнкү күндө эң көп каржы алып турган, жардамга муктаж болуп турган, башына иш түшүп турган бир регион бар, анын аты Баткен облусу. Быйылкы көңүлдүү ушул облуска көбүрөөк бөлсөк, сөз жүзүндө эмес, иш жүзүндө кылсак абдан жакшы болот эле. Ошон үчүн бир топ сунуштарым бар эле. Биринчиден, чек ара маселеси жөн эле сүйлөшүү менен бүтпөйт экен, көрдүңүздөр. Армия күчтүү болуш керек экен, ошон үчүн армияга модернизацияга абдан чоң көңүл бөлөлү, бул өтө маанилүү. Каражат бөлүш керек болсо каражат бөлөлү. Биздин аскерлерге чоң рахмат. Экинчиден, чек ара маселесин чечиш үчүн ал жактын адамдары көчүп кетип калбаш керек. Биз Баткен элине рахмат айталы. Ошол жерде ушунча кыйынчылыкка карабастан жашап атканына. Жапырт көчүп кетип калса, маселенин бардыгы ошондо чыгат. Көчүп кетпеш үчүн иш жумуш ордундарын түзүш керек. Билем азыр мамлекеттин чама чаркы чектелүү. Ошон үчүн ишкерлерге шарт түзүп берели. Ким эгерде ошол жакта жумуш орундарын түзсө, ошолорго налоговый каникул болбайлыбы? 5 жылга налогдон бошотолу. Ким эгерде фабрика курса, цех курса, завод курса, жумуш орундарын түзсө, бул өтө маанилүү. Үчүнчүсү, биз билгенден быйыл 11,5 миллиард сом айыл чарбаны колдоого бөлүнөт деп атат. Ошону жеке колдорго бербестен, жеке колдорго берсең көпөсөр алат экен да, иштетип коет экен, эртең бир күнү дайын таппай калабыз. Андан көрү мен суранат элем, ушул Баткен жергесине суу чыгаралы. Анткени ким барса билет. Кадамжайдан Лейлекке чейин мындай такыр жерлер аябай көп. Ушул багат иштейли. Анан жолдорун курууга көңүл бөлөлү. Анткени өткөндө көрдүңүздөр. Трасса жабылып кала турган болсо, запас жолдор абдан жаман акыбалда. Ошондуктан биз ушуну сунуштайт элек. Анан комитеттин көчмө жыйынын Баткенде өткөзөлү. Эл менен сүйлөшөлү. Ошол жерде барып акыбалды караган, бул да өтө маанилүү нерсе. Анан биздин Султанбай агайыбыздын дагы бир сөздөрү бар экен. Фонд түзөлүп, биздин фракция өзүнүн айлыгын которуп бергенге даяр. Баткенди колдош боюнча.